Кандайсың Назиржо? Көргөнүмө кубанычтамын. Кайненем ушундай айкөл киши. Суусу чыгып кетет. Балыктын өзүнүн суусу ичинен чыгып кетет. Секунда. Кайненем азыр дагы ушу Погодинда үйрөттү. Жоголуп кетип, поездден чыгып алып, же телефонум жок, же интернет жок. 16 жашта илам келип атат мен сени уккансайын. Нанкинде 8 ай кытайча үйрөндүк. Важный урок по здоровью кытайлардан болгон только ысык суу ичиш керек. Аны ошондо мен бир күндүн ичинде эле решилась. Бирок биз Данияр экөөбүз ушу биз өзүбүздүн өлкөбүздү досторубузга көрсөтүп, өзүбүз дагы эс алып келелик дедик да. Салам достор, кандайсыздар? Аты-жөнүм Назира Бердиголова, биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Ар эфирде биз сиздерге даамдуу тамактар менен жана кызыктуу маек менен сиздерди кубандырууга дайым аракет жасайбыз. Дал ошолордун катарын толуктаган менин деле укмуштагыдай таланттуу ырчы сиңдим бар. Мен сыймыктанам, бул ай менен эмне үчүн десеңиздер, мына 5 жыл мурун биз съемка жасаганбыз. Асел Кыргызхани компаниясынын мүдүрү Бегайым Өмүр студиябыздын коногу. Съемка кылганда Назира айым мен деген кыргыздын балын чет жакка таанытышым керек деп аябагандай кыргыз үчүн жан көрөгөн айым менен таанышканда мен абдан таң калгам да. Бегайым Өмүр бул биздеги кыргыз маданиятына салым кошкон Асел Турдалиева айымдын тун акылдуу сулуу кызы биздин бүгүн даам көрсөтүүсүнүн коногу. Бегайымка, кандайсыз? Кандайсың Назиржо? Көргөнүмө кубанычтамын. Кандайсыз? Аман эсен. Биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Биздин эфирлерди көрүп келгенсиз, дароо эле балык көтөрүп келипсиз. Эмне үчүн балык? Мен балыкты аябай жакшы көрөм. Биздин Кыргызстанда почти все баарыбыз недостаток йода деген бар. Ошон үчүн көп балык жеш керек, морепродукты жеш керек, зелень жеш керек. Ошон үчүн мен үчүн балык каждую неделю рациондо болот да. Жакшы, келиңиз анда бел байлайлы. Өзүңүз жасайсызбы же жардамдашайынбы? Сиз мага жардам берсеңиз. Жакшы болот. Нет, келиңиз мен сизге балык жасап берейин. И греческий салат жасап берейин. Мен эң жакшы көргөн салат греческий салат. Сонун экен, андан балык асыңыз да. Мынакей бул жакта биздин сковородкадагы болуп калды, майыңыз болуп баштайсыз. Бегайымка, алгачкы сөзүбүз биз сиздин келиндик кызматыңыздан баштасак. Мынакей туура 5 айдын жүзү болуптур. Келиндик кызматты аркалап келе жатканыңызга кандай абал, секреттешеби? Сон мага баары жакты. Весь опыт, ушу келиндик опыт башкача болот да. Чет өлкөгө кеткенде дагы башкача болот, үйдөн кеткен разное да. Апам менен аябай толкундандык. Потому что мен Кытайда жүргөндө, Турцияда жүргөндө башкача болчу да, үйүм апам жанында болчу. Ошол это дом. А күйөөгө кеткенде дом это уже рядом с мужем. Уже өзүң үйүңдү башкача смотришь, апаңмен мамилеңди уже башкача болуп калат, уже совсем другое, такие новые чувства. Поэтому для меня это было интересно, и все понравилось. Мынакей келиндик кызматты калып атат. Кайненеңиз кандай кабыл алды? Кайненем кандай айым экен? Бир 2-3 сөз менен сүрөттөп берсеңиз. Кайненем ушундай айкөл киши, мейримдүү, такая мудрая, по-особенному мудрая. Биз биринчи таанышканыбызга 1 жылдай болуп калды го, даже 1 жылдан ашыгыраак. Биринчи келгенде бизге тамак жасап берген. Мен жакшы көргөн пигоди. Это корейский лепешка, пирожкиде ичинде эт менен, салат менен жейт. Ой, ошондон күндөн бери у меня пигоди один из самых блюд. Биринчи жолу попробовала кайненем колунан. Очень вкусно. Эми балыкты разделили. Туздайсызбы? Жок, туздаган, мурч кылган это после. Потому что балыкты азыр туздасам суусу чыгып кетет. Балыктын өзүнүн суусу ичинен чыгып кетет. Ошону кулинарный шоудон көргөм да. Өзгөчө рецепт. Так, салфетка. Колум жууп келейин, секунду. Мында колум жууп келдим. Эми муну күйгүзөлүк. Жакшы.
пиготисин жакшы көрдүңүз анан? О, ушундай сонун мындай ресторандан жей албайсың да, андай ошондой пигодини. Так, растительное масло куйдук. Сейчас ысыгандан кийин балыкты салабыз. Кайнем азыр дагы ушу пигодинда үйрөттү, ганфан жасаганды үйрөттү, пирожки чогуу жасадык, сосиски в тесте, любойнун баарын кандай тестан жасаган просто идеально. Мантыга тесто. Апам да мантысы коронное блюдо. Апам ушундай сонун жасайт мантыны. Мурун эч ким мантысын жей албачу эмесмин да. Апам эле мантысы жакчу. Кайненемдин дагы мантысы аябай сонун. Сиз өзүңүз тамак бышырганды билип бардыңызбы? Ачык менен айтыңыз. Мындай манты анан лагман дегендер жасаган эмесмин. Анан жасаган билчү эмесмин. Мен өзү Кытайда жашаганда, Турцияда жашаганда өзүмө балык жасайм, тоок жасайм, суптар жасайм, мындай чечевичный, грибной суп дегендерди. Мындай кыргыз тамактар, беш бармактарды жасаган билчү эмесмин. Мен билем, бир апаңыз менен маек кылганда Асель айым айтты эле, шаарга бардым. Бир ай заготовка кылып бердим айтты, келген да. Ошол Ооба, мен Шанхайда жашаганда эч убактым жок болчу. Тамак жасаганга биз столовойго барып тамак жечүк. Үйгө заказ кылчумун. Апам келди. Келгенден кийин үйдө эч ким жок болуп калды. Биз 4 подружка менен чогуу бир 2 этаж үй аренда кылчубуз да, чогуу. Жашадыңыздарбы? Ошо биз өзүбүз аренда кылып чогуу жашабыз да. Анан кыздар каникулга кетип калышты. Как раз китайский Новый год. Анан акыркени апам экөөбүз жалгыз калабызбы? Апам үйдү жыйнап. Боло, апа жыйнабаңыз десем да, жыйнап мен жумушка кетип калам да каждый день. Как раз каникулда жумушта иштейм. Анан эртең менен кетем, кечинде келем, келгенде апам мага ужин жасап, салат жасап, заготовкалар кылып, кайта кичинекей баладай сезимде өзүмдү. Ушундай сонун болду. Апам экөөбүз Шанхайда айландык, Пекинге бардык. Шанхайдан апамды мопедке отургуздум. Апам мопедке отурбайм деп аткан да, коркуп. Мен биринчи курста болгондо эле ошондо мопед сатып алгам. Потому что биздин кампусубуз аябай чоң болчу. Вот 12-чи микрорайондон 10-чу микрорайонго чейин ошонун бүт расстояниясы ошо менин кампусум болчу да. Анан бир сабактан экинчи сабакка барыш үчүн тияктан где-то 10 мүнөттөй мопед менен барыш керек болчу да. То есть пешком никак. Анан апам биринчи каршы болгон, жок, апасына болбойт деп. Анан апама түшүндүрүп, я по-другому не успею. Жетишпей калам сабактарыма. Анан ии деп карашып, анан келгенде отурду апам. Биринчи коркотуп отурбай койгон. Анан кампусту көрсөткүм келди да. Анан айттым, көргүңүз келсе, мопедке отуруш керек. Эми отурду, анан аябай жактырган. Шанхайды түрө кыдырдыңыздар. Апаңыз келип сүйүнсөң керек, Ой. 11 жыл колунда алдыңыз да, жакта эле лицейде окуп, жайынын жанында болуңуз. Алгачкы жолу тун кызы, алтын кызы чет мамлекетте окуйт. Ыйладыбы, кетпечи деди, шаарда эле окучу деди, же башынан эле чет окуйсуң деди. Мен өзүм башынан эле чет мамлекетте окуйм деп предупреждать эткем. Атамды, апамды айткам. Даяр болгула, мен кетем. Мен башка чет өлкөдөн билим алгым келет. Стипендия алгым келет. Мен Турецкий лицейде окуганда саат 4-тө турчук. Эртеменки 4-тө домашний заданиялерибизди кылып, экзамендерге даярданып, 4-тө туруп, кеч жатчубуз. Аябай даярдандым. Мен үчүн чет өлкөдө окуш деген аябай чоң жоопкерчилик сезим, чоң сезим болчу да мага. Это просто мечта была. Атам апамда кыйнагым келечү. Ошон үчүн только стипендияга рассчитывала да. Ошентип анан Кытайга стипендия алып калдым.
стипендия алгандан кийин ошо 16 жашымда Кытайга кеттим. Жалгыз. 16 жашта вот жүрөк даже вот азыр 26-га чыктым. Все равно чего-то уже кичине коркуп калат экенсиң. А в 16 для тебя весь мир вот открыт. Вот я вот так смело кеткем да. Хотя мен Кытайга келгенде Шанхайга жоголуп кетип, поездке жетишпей, поездден адашып, кытайча сүйлөчү эмесмин да мен. Ошо жака биринчи языковой курска баргам. Жоголуп кетип, поездден чыгып алып, же телефонум жок, же интернет жок. 16 жашта илам келатат мен сени уккан сайын. Жанымда кийлтеген чемодан. Өзүмдөн оор. Анан ошо мени бир байке тосуп алмакта. Анан биз эки разный выходка барып отурбуз. Ал тиги жакта күтүп отур, мен тиги жактан чыгып отурмун. Ошентип 1 сааттай бири-бирибизди издешип анан табыштык да. Всё хорошо было. Анан мени ошо Нанкиндин биринчи мен Нанкин шаарына баргам, Кытай тилин үйрөнгөнгө. Ошол жакта 250 окуучу бар болчу. 250 окуучу ар кайсы чет өлкөлөрдөн чогуу барыбыз стипендияга өткөндөр барыбыз чогуу кытайча үйрөнгөнбүз да. Бакалаврга бара электе 1 жыл мурун кытайча үйрөнүп тесттерди өтүш керек да биринчи. Анан ошол жакта эң жаш мен болчумун, 16 жашта. Баары айтса керек, канча ателен жөнөттү, корккон жокпу? Эң жаш мен болчумун. Анан мен 17-ге толдум ошол жака жеткенден кийин. Анан мен окугандар Европадан 20, 26, 28 жаштагылар бар болчу. Алар аябай кеч окуйт да. Анан ошо мен эң эле жаш мен болчумун. Канча жыл жашадыңыз ал жакта? Нанкинде 8 ай кытайча үйрөндүк. 8 ай кытайча үйрөнүп, анан тесттерди берип, андан кийин ошо мен Шанхайга бакалаврга кеттим да. Шанхайга уже со следующего года 4 жыл анан мен Шанхайда окудум. Өзүм специальностьм боюнча. Кытайлардан эмнени үйрөндүңүз? Эмнени үйрөнсөк болот экен? Мына бизди көрүп жаткан Кытайлардан мен үчүн эң важный урок по здоровью Кытайлардан болгон только ысык суу ичиш керек. Только жылуу суу ичиш керек. Муздак суу ичкен болбойт. Өмүр бою эртең менен ысык суу ичишет. Эртең менен турдуңбу, 1 стакан, 2 стакан жылуу суу ичиш керек. Ошо кытайлар үчүн бул жаштыктын секрети да. Пищеварение, иммунитет, ошонун баары ысык суу ичкенден зависит да. Ушинтип айтышат. Ооруп калсаң, вот эмнең оорубаса, Кытай айтат, ничего хорошо. Это значит, бар ысык суу ичип келчи. Сонунда. Ошон питаниесинде кытайлардын аябай көп жер жемиштери жейт, зелень жейт, көп анча деле көп эт жебейт. То есть умеренное питание у них. Бирок ошондой болсо да мен Кытайдан толуп келгем аябай. Баары эле ошо Кытайдан толот да. Но это фастфудтан балыбыз даяр болду окшойт. Өчүрүп коеюн. Ошо анан жетишпейбиз тамак жасаганга. Ошон үчүн фастфуд жейбиз, студент болуп, тыйымын жейбиз. Түнчүндө сабактарга даярданып отуп, Макдональдс жейсиң. Ошо элдин баары ошо бир. Ал жактын балын дамын татып көрдүңүз да. Балдыбы? Алар балын дамын татып көргөндөн кийин кыргыздын чыныгы балына жетпегенин түшүнүп экспорт кылайын дедиңизби? Ооба, мен переводчик болуп иштегем бир компанияда. Анан аябай сонун дедушка болчу. Шушу, кытайча шушу. Айта бериңиз. Ошо дедушка болчу да, анан мен ошо компанияда юрист болуп иштечү. Анан биз бир казак кыз менен чогуу окучук да, переводчик болуп, бизге пасан жардам берип, жумуштар таап, ушул жакка переводчик болуп иштеп келгиле деп бизге аябай жардам берчү да, кыргыздар, казактар жакшы көрчү да, Центральный Азияларда. Анан бир күнү мага айтты. Биз мына Кыргызстандын балы жакшы экен деп угуптур бир жактан.
Ана менден сурайт, силердин баалыңар сонун турбайбы? Ооба, сонун, аябай сонун. 17-жылы Кыргызстандын баалы 1-место, Лондондо 1-место алган. Атбашинский мед, Эспарцеттен. Ошондон бери дүйнө жүзүнө таанымал болуп калган да биздин бал. Ошондо менден сурайт, сен билесиң кимден заказ кылып алсак болот, билип берчи, кандай компания, кандай кимдер бар деп айткан, сураган менден. Мен хорошо деп анан бүт карап чыктым, анан ага келип айттым, ушундай компания, ушундай цена, ушундай деп айтып берсем, мынтип ойлонуп туруп, мен аларга ишенбейм деди. Мен бирөө менен иштесем, сен менен иштешем деди. Ошон үчүн сен өзүң ач, өзүң чокочтой придумывай, компания ачасыңбы же мындай сатасыңбы, өзүң чечим кыл, мен сен менен иштешем. Башканын баары сенин проблемаң деп айткан. Ошондо мага мындай лампочка күйүп калат го. Лампочка. Ошондо мен Бишкекте болчумун. Ошондо пандемия башталды. Пандемия башталганда мен бул жака келгем, бирок пандемиядан эрте бияка келгем, апамдын концертине катышам деп, эртерээк экзамендеримди бүт берип, ушул бияка келгем да, анан пандемия башталып калып, Кытайга баарыбыз кетпей калбадыкпы. Анан ошондо мага жазып сураганда, эмне болду, заказ кылабызбы деп, хорошо деп, ошондо мен компанияны ачып, сизди чакырып, сонун реклама тартканбыз. Ошондон бери мен да сизге очень благодарна. Сиздин рекламаңызды Кытайга кетирдик, ошол жактан көрсөтүштү, Европадан көрсөтүштү. Ошо көп мамлекеттерге чыгып келди. Азыр ошол Асель Ханин абалы кандай, же токтотуп койдуңузбу ал ишиңизди, же ушул күндө экспорттолуп балдар кетип атабы? Азыр токтотууда. Бирок кайра буюрса баштайбыз. Биз оптом эле сатып атабыз да, оптомчу. Биринчи биз в розницада сатып атканбыз да, өзүм каждый этикетканы өзүм чаптап, бүт оформлениясын өзүм кылып, все в каждом процессе я вместе участвовала. Анан бир момент ырдап чыгып, тияканан Турцияга ырчы болуп кеткем да, мен жарым жыл ошокто ырчы болуп иштедим. Анан ошока кетип калгандан кийин токтоп калды, ошондо мен тыштап кеткем. Бир эжеме ошону кичине токтоп эметип калгандан кийин анан азыр күйөөм менен дагы биз чогуу баштап атабыз да. Жакшы. Турцияга ырчы болуп кеттим деп атпайсызбы? Эмнеден улам Турцияга кетип калдыңыз? Туруп эле. Бул жакта сынап баштап. Сизди ал жака чакырды? Мен подружкам кыргыз, Нурай, скрипачка профессиональная, Дубайда иштейт. Ошо скрипка ойноп акча табат да. Ошо анан мага айтып калды, эжем ушу бир группада солистка болчу, Турциядагы түрктөр менен иштечү да. Солистка болчу, анан азыр кетип атат, турмушка чыгып, забеременела и так далее. Анан ошондо мен чакырды, хочешь ты место деп, анан видеоңду тартып жиберсек, бос компаниянын мүдүрүнө жиберип көрөлүк, жакса анан чакырат да деп, анан ошентип анан биз Денис Колючий, анан Жамал деген барабанда ойнойт да, ошолор менен чогуу сурап, чогуу ошо музыканттар керек болуп аткан, үчөөбүз видео тартып жибергенбиз. Анан ошо мүдүрү мени чакырып калды. Кел батыраак, кел, азыр контрактты кыла алалык, анан сразу выезжай деп мени прям резко выхватил. Анан ошондо мен бир күндүн ичинде эле решилась. Молодая, не замужем, надо мир еще повидать, столько возможностей. Кеттим деп. Да, и кеттим. Анан апама айттым, апам, как нет, деп. Анан атам дагы жок, против. Мүнөзүңүз апаңызданбы же атаңызданбы? Бат эле чечим кабыл атат экенсиз. Артты көздөй жол жок, барам, кетем, кылам, жасайм. Атамдан ушу чечимдүүлүк, вот такая вот энергия, все сделали от мамы, апамдан. Апам сөз күнөлгөн. Салат даярып болгондо калды. Огурцы, помидор, брынза, оливки, эми азыр кичине пиястан кошолук. Анан ырдап келиңиз, Турцияны покорять этип. Эмне байкадыңыз? Сиз эми кандай болгон күндө деле апаңыздын жасаган иштерин көрдүңүз, маданият чөйрөсүндө аралашып жүрдүңүз. Кыргыз маданияты менен Турциянын маданиятынын эмнесин байкадыңыз? Эмнеси менен өзгөчөлөнөт экен?
Маданиятка болгон Эми мамилеси кандай экен түрк элинин? Түрк элинин маданиятын караганда аябай с респект, с уважением. Аябай маданиятуу кишилерди прям уважать этип, сыйлап, постоянно охрана менен бизди эч ким жаныма даже жолоочу эмес. Бирөөлөр сценага келип бирдемке сүйлөп атса охрана келип түрчү жок. Анан бирдемке заказ кылабыз десе жок. То есть артисттер, для них вот если они стоят, все, их надо защищать. Biz выступаем, четко келебиз, 7:30 баштайбыз, 9:00 бүтөбүз, четко кетебиз, машина алып кетет, все работает по часам. И организация жагында дагы аябай күчтүү, ошо защита жагынан аябай күчтүү, ошонусу мага аябай жаккан да. Ошо мен подружкам дагы айтканда, сен көп эле Турцияда, аякта деле мындай историялар болот да, небезопасно, да, еще что-то. Бул компания Анталияда эң чоң биринен, мүдүрү дагы аябай сыйланган киши Анталияда. Өзү дагы Таркандын учурунда бир чоң ырчы болчу да, ошондо рок группасы бар болчу. Ошондо чоң киши. Андан бери у него сейчас просто вот группаларды кылып, он Анталияда концерттерди коет да. Анан Даниярды каяктан табылдыңыз? Данияр мени таап алды. Данияр досторубуз аркылуу таанышканбыз. Бишкектен эле. Ошо мен Турцияга кетердин алдында таанышканбыз да. Ошо досторубуз аркылуу жөн эле дос катары эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан мен Турцияга кеттим. Турцияда дагы жүргөндө дагы биз байланышта болдук. Ошо анан ошондон кийин 2 жыл өткөндөн кийин 2 жыл сүйлөшүп мага предложение жасады. Ошо менен үй бүлө курулду. Да. Үй бүлө куруп жатканыңыздар 5 ай болуптур. Өзгөчө бир ыкмаңыздар, бир правилаңыз, эрежеңиздер барбы? Бар. Биз Данияр экөөбүз үчүн эң маанилүү сыр экөөбүздүн ортобузда. Биз мен үчүн Данияр эң жакын дос. Мен дагы Данияр үчүн эң жакын досум да. Жашырмай жок. Бүт бардын сүйлөшүп. Ооба, биз проблема бирдем болот. Эмне болсо дагы сүйлөшүп, ачык сүйлөшүп бирибиз менен мындай уялбай, өзүбүздүн ойлорубуздан же мындай слабости не хочешь показывать иногда кишилерге да, мындай өзүңдү мындай маска кийип, мындай андай жок, бүт ичиндеги баарын бирибизге көрсөтүп, эң чоң сырлар бирибизге айтабыз. Ошо для нас это правило, да. Бирибиз экөөбүз үчүн эң жакын дос болуш керекпиз. Ошондо баарын жеңебиз деп ошону экөөбүз чечкенбиз. Ошону өзүбүздүн ортобузда ошо сыр бар да, ошондой правило. Көбүнчө жаштар үлпөт тоюн өткөргөндөн кийин чет мамлекетке эс алууга кетет, туурабы? Бирок сиздер өзүңүздөрдүн мындайча кыргызча айтканда баалайын, медовый месяциңиздарды Кыргызстанда түрөө кыдыруу менен баштадыңыз. Ооба. Эмнеден улам? Алтыным. Эң жакшы суроо болду. Ошо чын эле Кыргызстанга окшогон Швейцария бар, Европада канча деген сонун жерлер бар. Бирок биз Данияр экөөбүз ошо биз өзүбүздүн өлкөбүздү досторубузга көрсөтүп, өзүбүз дагы эс алып келелик дедик да. Биздин свадьбага 6 досубуз келген негизи. Кайсыл эмелерден? 2 досубуз Испаниядан келген, Мадриттен. Балыкты чыгаралык. Испаниядан келген, 2 досубуз Германиядан келген, Франкфурттан учуп келишти. Бир дос, мен эң жакын подружкам Швециядан болот. Экөөбүз ошо Кытайдан 5 жыл чогуу жашап, чогуу бүт баарын өткөнбүз да, чогуу помогали друг другу. Анан дагы бир досум Нидерланддан келген, бирок өзү Пакистандан болот. Окмуш. Анан курсагыңыз ачты? Мен да курсагым ачты. Ошо биздин свадьбабыз үчүн келишти. Биз менен чогуу свадьбада болушту. Ошондон кийин биз свадьбадан кийин бир күн эс алып,
2 күндөн кийин ошо маршрутканы чоң маршрутка аренда алганбыз, ошо менен сразу Сөңкөлгө чыгып кеттик. Ошондо жалпысынан канча жерди көрсөттүңүздөр? Кайсы областтарды көрсөттүңүздөр өзүңүздүн досторуңуздарга? Чынында жетишпей калдык план боюнча. Көп жерди көрсөттүк дегенбиз, бирок 10 күндүн ичинде Нарын областын көрсөткөнгө жетиштик, Көл областын көрсөткөнгө жетиштик да. Сөңкөлгө бардык, ошол жактан ушундай сон перевалдарды көрдүк, ушундай сон жерлерди көрдүк. Потрясающая красота. Биздин досторубуз вот просто были в таком шоке, да, ушундай да жер болобу депчи. Анан Швейцария менен кылган айырмасын бизге айтышты да. Швейцарияда ушундай тоолор бар, ушу көп кишилер эле окшош турушат го. Бирок алар айтат, Швейцариядан аябай көп киши. Мындай талаада жалгыз өзүңдү сезе албайсың. Потому что там бүт жак кишилер бар, бир үйлөр бар, бүт постройкалар бар. Бизде аябай көп жер жөнүндө талаада эч ким жок. Анан ошондой мындай эркин сезимин жаратылыш жана өзүм жаратылыш жана мен болуп тур. Ошондой сон эс алып кетишти да. Абдан сонун азаматсыздар. Так, азыр бун менен эмнени айтсак болот? Бул да болсо кыргыздын эмесине, өнүгүүсүнө, туризмине кошкон салымыңыздар болду азаматсыздар. Жакшы, биздин балык дагы даяр болуп калды. Жарнакка көңүл буруп, кайра келиңиздер. 3 айга чейин үйлөрдү салып берип, кардарларды ключ тапшырып, киргизип атабыз да. Тесттерден өткөн шайкештик сертификаты бар компания. Америка мамлекетинде 80% жер тамдар ушул технология менен салынат экен. Акчаны үнөмдөөгө аракет кылабыз. Квартирадан бир 2 комната алса, бизден болсо чоң 2 этаж үй салууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындайча айтканда мен клиенттерге тамашалап айтып коем. Конокко барып келсеңер болот, коноктон кайра келгенче үйүңөр бүтүп калат деп. Замандаштар, келиңиздер чогуу тамакты даамдап көрөлү. Менимче абдан даамдуу болсо керек. Келиңиз Алтыным. даамдап көрөлү. Көбүнчө үйдө кандай тамактар жасалат? Эттүү тамактар жасалат. Обязательно. Күйөөм эт жакшы көрөт, май жакшы көрөт. Бирок мен да өзүм диетический тамактарды да мындай алып келип турам. Попробуй деп. Өзүм дагы аябай ачуу тамак жакшы көрөм да. Китайская, корейская кухняларды аябай жакшы көрөм. Ошондой нерселер жасаган жакшы көрөм да. Салатка 5+. Балыкка 5+. Абдан сонун, даамдуу балык болуптур. Эми бул эфирибизди апаңыз, атаңыз дагы көрөт. Сөз түрдө телефонда чалышат, өздөрүнүн ой пикирлери менен бөлүшөт дегендей. Анан эми 9 ай бою курсакта, 3 жыл колунда, анан өмүр бою жүрөгүндө сүйүүсүн эч качан өзгөрбөгөн бул энелик менен аталык сүйүү экен да. Анан ушул апаңызга, атаңызга учурдан пайдаланып бир ыраазычылык, бир жакшы кабыл элек айтып кетсеңиз. Апулек. Ата, мен силерди аябай жакшы көрөм. Күн сайын сагынып турам. Ойлорумдасыңар, жүрөгүмдөсүңөр. Ошондой эле мен жаңы үйгө келин болуп келдим. Экинчи атам, экинчи апам мен үчүн чындыгында эле атам апамдай көрөм. Өзүм менин дагы кызымдай, өз кызымдай көрүшөт. Я вас тоже очень сильно люблю. Силерге да тамак жасап берейин. Келип сразу. Анан бизди көрүп жаткан катталуучуларга, айымдарга. Достор, ушул видеону көргөнүңөргө чоң рахмат. Ден соолукту болгула. Видеого жакшы комментарий жазып, лайк басып койгула. Жакшы замандаштар, аты-жөнүм Назира Бердиголова. Сиздерге чоң рахмат. Кайсыл бир белгилүү инсанды көрүүнү кааласаңыздар, видеонун астына сөз түрдө аты-жөнүн жаза кетиңиздер. Биз сиздерге дал ошол инсанды алып келип, даамдуу тамак, кызыктуу маек курууга дайыма даярбыз. Биздин дам программабыздын эшиги дайыма сиздер үчүн ачык. Жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейитет дегендей, бул видеонун астына сөздү, жакшы сөздөрүңүздөрдү, пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Көрүшөбүз. Көрүшкөнчө. Всё.